Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Акмарал Муктарали кызы учурда Эрсак компаниясында бронзовый лидер статусунда. Мен сиздер менен новичоктордун негизги каталары менен бөлүшөйүн дедим. Новичоктордун биринчи негизги катасы бул ойлонуп отура берүү. Албетте баары ойлонот, мен туура эле жерге келдимби, жасасамбы, жасабасамбы деп. Бирок анализдеп отура бергендин кереги жок. Мисалы үчүн тамак кылайын десең деле мен тамак жасасамбы, жасабасамбы, бүгүн жасап койсомбу, же бүгүн жасап эле койсомбу деп ойлонуп отура берген жакшы, же сразу туруп тамакты жасап бышырып койгон жакшы. Ошол сыяктуу бизнесте деле сиз жасап, анан кийин анализ жүргүзүңүз. Сиз жасаган сайын опыт аласыз. Андыктан көп ойлонуп отура берүү бул биринчи сиздин катаңыз. Экинчи ката бул тааныштар тизмеси менен иштөбөө. Статустарга продукцияларды, Эрсак компаниясы боюнча маалыматтарды статусуңузга койбогонуңуз, Инстаграмдан болобу, WhatsApp'тан болобу, сиз статустарга койбой отура бергениңиз, тааныштарга сунуштабай отура бергениңиз себеби азыркы учурда интернеттин заманы, онлайн система менен сиздин эле жакын эле таанышыңызга, мүмкүн бир жакын тууганыңызга, мүмкүн даже бир тууганыңызга башка адам маалымат берип, ал адамга кетип калуусу мүмкүн. Ал адамдан мыкты лидер чыгуусу мүмкүн. Ошондуктан тааныштарга айтыштан тартынып отура берген. Эч качан сунуштаганда уялбаңыздар. Биз уяла турган, уят жумуш жасаган жерибиз жок. Биз халал компанияга, сонун бизнеске чакырып жатасыздар. Андыктан сиз ал адамды бизнеске үйрөтө алсаңыз, сиз ал адамдын жашоосун өзгөрткөнгө салымыңызды кошуп жатасыз. Ошондуктан эч качан тартынбастан сунуштаңыздар. Үчүнчү биздин ката максаттарды койбоо. Максат койбойбуз биз. Максаты жок адамга маанисиз таң атат дейт. Эгерде сиздин максатыңыз жок болсо, сиз кыймыл аракет жасашыңыз кыйыныраак. Максат койсоңуз, сиз ошол максатка жетем деп, сиз күндөлүктө кыймыл аракет жасайсыз. Жана дагы бир ката биздин 4-чү катабыз. Бир күн жасасак, 3 күн дем алып, андан кийин ооруп калсак, же айылыбыз чыгып калса, ошолорду биринчи орунга коюп, бизнести кийинки орунга калтырып койгонуңуз. Эч кайсы бизнесте, эч кайсы жумушта сиз 3 күн жасап, 1 күн дем алып, же болбосо 1 күн жасап, 3 күн дем алып турган болсоңуз, эч жерде өспөйсүз, эч жерде ийгилик жарата албайсыз. Даже сиздин миллионго ачкан маркетиңиз болсо дагы, ал жерде дагы сиз банкрот болосуз. Ошондуктан күндөлүктөгү кыймыл аракет. Андан кийинки 5-чи биздин ката наставница менен. Наставница деген бул спонсор. Спонсор бул бизнесте сиздин экинчи апаңыз деп айтамыз. Себеби сиз үйдө көтөрүлсөңүз сүйүнөт, сизди бийиктерге тартат, ылдый тарсаңыз, сизге жардам берип, сизди эч ким ишенбесе дагы, сизге бизнесте сизге ишенүүчү адам бул сиздин спонсоруңуз. Ошондуктан спонсор менен тыгыз байланышта болбоо. Мүмкүн спонсоруңуз сизге жаса жооп бербейттирсиз, чалса албайттырсыз, суроолорду койбойттурсуз спонсорго. Бирок сиз утпайсыз анда, сиз утуласыз, спонсоруңуз утат. Спонсоруңуздун максаты барал иштеген адам менен иштешип кете берет, сиз ара жолдо калып кете бересиз. Бирок ошол жерде кошулуп иштесеңиз, сиз деле ошол наставницаңыз сыяктуу ийгиликтерге жетесиз. Эгерде ошол менен тыгыз байланышта болсоңуз, бул сетевой бизнесте ким ийгилик жарата алат? Кайталаган адам. Биз спонсорлорду кайталап отуруп эле ийгиликтерге жетебиз. Андан кийинки биздин ката продукцияларды билбөө. Кечке продукцияны группадан фотосун таштап койчу, анан сценасын таштап койчу, бул эмнеге иштетилет, ошолорду билбөө. Ушул жерден кош айта кетейин, адам каттап заказ чыгарууну билбеген адам бул билбеймин. Мисалы үчүн, эгерде мен повар болуп ишке кире турган болсоң, повар болгонуң менен картошка, пиязды арчыганды билбеген сыяктуу эле. Же болбосо май куюп кууруганды билбеген сыяктуу эле. Эгерде аны билбесең, сен кантип повар боло аласың? Ошол сыяктуу эле. Эң биринчи биздин милдеттер адам каттап заказ чыгарып, продукцияны үйрөнүү. Каталог барат, сиздерге заказ кылганыңыздарда каталог менен карасаңыздар, полный жазылган каталогдун жанында. Же болбосо Google'га, YouTube'га кирсеңиздер дагы продукциялар боюнча толтура маалыматтар бар. Эгерде сиздер продукцияны жакшы биле турган болсоңуздар, адамды дагы жакшы каттай аласыздар. Продукцияны дагы жакшы сата аласыздар. Себеби сен өзүң жана казанда бары чөмүчкө чыгат дейт. Өзүңдө бирдеме бар болсо башкага бере аласың да. Өзүңдө эчтеме жок, андан кийин сен каяктан адам каттап, каяктан команда кура аласың. Ошон каяктан товар сата аласың. Ошондуктан биринчи өзүбүз бизнеске келгенде биз ач болушубуз керек. Ач болуш керек дегенде үйрөнгөнгө ач болушубуз керек. Курсагыбыз ачканда жан талашып тамак жейбиз. Ошол сыяктуу бизнесте да жан талашып
билим алып үйрөнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Андан кийинки биздин ката группаларда сабакты укпоо, сабакка катышпоо, группада келген маалыматтарды окубай, эч качан группада ушак же башка тема сүйлөнүп отурбайт. Группада дайым бизнеске тиешелүү продукциялар боюнча гана, мотивациялар боюнча гана жана кантип бизнеске жасоону үйрөтүү боюнча гана сабактар болот. Ошондуктан 1 саат сабак болобу, жарым саат сабак болобу, убактыңыздарды бөлүп сабактарды сөзсүз түрдө угуңуздар. Андан кийин сиздердин сөзсүз түрдө маалымат чатыңыздар бар. Ал маалымат чаттарга контакттарды кошпой отура бере. Контакттарды кошуңуздар. Маалыматтарды көбүрөөк кененирээк берет. Мүмкүн сиз жеткире албаганды наставницаңыз ошол группада жеткирип береттир. Мүмкүн ошол группада отуруп ага бир продукция керек болуп калаттыр. Мүмкүн ал группада отуруп айлыктар алган боюнча видео келгенде акчаларды көрүп мен деле иштейин деген чечим чыгараттыр. Ошондуктан контакттарды группага кошуңуздар. Өзүңүздөрдүн телефондо бар контактыңыздарды. Андан кийин азыркы учурда биз Instagram'дан таргет реклама деген бар, ал платный жүрүүчү, бирок бизге бекер реклама кылып берет. Адамдар биздин өзү продукцияны жумушту сурап келет. Андан кийин TikTok менен иштөөнү эгерде билген болсоңуздар, бул сонун ошону колдонуп, ошонун үстүнөн иштеп аракет кылыңыздар изденип. Эгерде билбеген болсоңуз, азыр толтура сабактар TikTok боюнча, Instagram боюнча изденип аракет кылыңыздар. Билимге кете турган акчадан эч качан аянбаңыздар. Кийим кийсең ал жыртылып калат бир күн эскирип. Тамак жесең курсагыңа түшөт. Бир сыртка чыгып ойнойм десең жок дегенде минимум 300 сом кетет. Бирок сиздер ошону билимге жумшап кое турган болсоңуздар, ал акча сизге эселеп кайтып келет. 10 эселеп, 20, даже 100 эселеп деп айта аламын. 100 эселеп сиздерге кайтып келет. Ошондуктан билим алгандан, эгерде наставницаңыз 1 саатка катыш десе, менде акча жок эле да, ал акча жок эле да деген шылтоо. Ошондуктан өзүңүздөрдү өстүргөндөн, өзүңүздөргө билим алгандан эч качан аянбаңыздар. Эгерде сиздер чоң результаттарды жаратам, мен бийиктерге барам дей турган болсоңуздар, ушул каталарды жасабаңыздар. Демек, бизнесте адам жасаганды адам жасай алат. Болгону сизден күчтүү каалоо, мен жетемин деген күчтүү каалоо болсо, сиз сөзсүз түрдө бийик статустарга сонун ийгиликтерди жарата аласыздар. Демек, ар бир келген бизнес партнерыма ийгилик каалайм.